Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда коронавируска кабылган жарандардын саны 42ге жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлөй Исаков республикалык штабтын жыйынында айтты. Ал 24 мартка карата вирус жуктурган 26 учур катталганын маалымдады. Алар төмөнкү медициналык мекемелерде жайгашкан. Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында, Ноокат аймактык ооруканасында жана ошондой эле Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында, Баткен облустук бириккен ооруканасында. Мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдын алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Алардын 68 эркек, 74 аял. Жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейинки 2 бала бар. Алардын ичинен бирөөсүндө коронавирус инфекциясы аныкталды. 6 жаштагы бир балада коронавирус инфекциясы аныкталды. 14 жаштагы бир өспүрүмдө аталган илдет инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16дан 86 жашка чейин. Өзгөчө абал. Бюджеттик мекемелер аралыктан иштөөгө таратылат. Бардык мамлекеттик органдар, министрликтердин кызматкерлери аралыктан иштөөгө кое берилет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Бардык мамлекеттик органдардын, министрликтердин жана мекемелердин жетекчилери өлкө аймагында өзгөчө абал режимин киргизүү мезгилинде коронавирус инфекциясынын андан ары жайылышына жол бербөө максатында кызматкерлерин санитардык чараларды так сактоо менен аралыктан иштөөгө кое берсин, дейт вице-премьер-министр. Кыргызстанда Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Ноокат, Сузак, Кара Суу райондорунда 25 марттан баштап 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилүүдө. Бир катар шаарлар менен райондорго өзгөчө абал киргизилет. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 24 мартта Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев жана Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайылтуу тенденциясы өсүп жаткандыгына байланыштуу дүйнөдө, ошондой эле биздин өлкөдө түзүлгөн татаал кырдаалды белгиледи. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгын баса белгиледи. Өзгөчө абал 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 тарта 15 апрель күнү саат 8:00 чейинки мезгил аралыгына киргизилет. Аталган шаарлар менен райондордун аймактарында комендатура түзүлдү.